Келечектин ээлери болгон жаш жеткинчектердин китепке болгон кызыгуусун арттырууга багытталган кичинекей окурман фестивале Борбор калаанын тургундарын өзүнө чакырды. Кыргызстанда балдар адабияты абдан мааниге муктаж. Анан анткени бизге көп ата-энелер келет да. Балдарымдын тили орусча чыгып калды, кыргызча китеп сатып берейин десем өтө аз санда ал чектеги китептин баарын сатып берип окуп бүтүп койду. Бизге жаңы китеп керек болуп атат. Эмнеге Кыргызстанда кыргыз балдарыбызга окутканга китеп жок деген маселе келип чыкты да. Анткени бул улуттун өзүбүздүн тилибизди унутпайбыз десек, Z муну кандай китепти окуйт? Балдар азыр кандай китепти окуп атат? Балдарды кантип китепке кызыктырабыз? Ушул түрдүү суроолорду бүгүн талкуу суроо жооп иретинде иш-чара өтүп жатат. Балдар адабиятына карата көрүлгөн камылга акыркы жылдары колдоого алынып, көйгөй жараткан маселелерди чечүү жолдорун аныктоо менен бир топ иштер планга кирген. Бул фондду биз Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги каржылык колдоо көргөзүп, эң биринчи жолу мамлекеттик социалдык заказ аркылуу колдодук. Мындан сырткары дагы бир канча долбоорлор жактырылган, алар дагы ушул 2024-жылдын ичинде ишке ашмакчы. Негизи эле балдар адабияты бул баланын жан дүйнөсүн, сөз байлыгын, анын ой толгоосун калыптандырууда абдан бир маанилүү нерсе. Балдардын аң сезимин өстүрүүгө багытталган усулдук китептер көбүн эсе чет тилде болгондуктан аны окуган өспүрүмдүн тили кыргыз тилинде чыкпай жаткандыгы маселе жаратса, балдар жазуучулары аз санда болгондугу буга мисал. Кыргыз тилин өздөштүрүү эң чоң көйгөй болуп турат азыр бизде. Бул китеп ошо баланын кенедей чагынан, кичинекей жаш курагынан кыргызча үйрөнүүгө пайдалана турган китеп. Жеке эле кыргызча эмес, бул жерде чет тилинде үйрөнүү. Бул китепте камтылган кыргызча, англисче сөздүк. Бул жерде балдардын күнүмдүк колдонуучу гана сөздөрү пайдаланылган. Башка балдарга оор боло турган сөз да жок бул жерде. Карасаңар балдар. Өспүрүмдөрдүн кыялын, сүрөттөөсүн, аң сезимин өрчүтүүгө ал тургай жүрүм-турум, таалим тарбиясын туура жолго багыттоодо жомоктун таасири чоң. Бул жомоктордун балдарга абдан чоң пайдасы тиет. Анткени балдардын жан дүйнөсү дагы балдардын жетилип чоңоюп баралы жетип 18-19 жашка чыга элек балдардын жан дүйнөсүнүн баары жанагы кыял менен жашайт да. Анан жомоктор өзү айванаттар жомогу, анан турмуштук жомоктор болуп бөлүнөт. Турмуштук жомоктор бул эми айванаттарга деле адам аралашып кете баштайт да. Аталган иш-чаранын жүрүшүндө сүрөт тартуу, китеп жарманкеси, кыргыз даамдары менен балдардын келечегин курууга арналган мастер-класстар менен уланды. Geliniz sizin oyunuz boyunca bu emniyeti çüzdürün. Эржигит Лекбек уулу, Адилет Алмазбеков, билим жаңылыктары.